бетиге кан жүгүрүп газда настартта турган бойдок жигиттердин кулагына күмүш сырга бүгүн балдар 50-50 түрдүү талаптарды коет. Кыз мындай болсун, мындай болсун, мындай болсун, балдарга мындай кылсын, андай кылсын деп тарбиялуу ыймандуу кыз болсун деп талаптарды коюп таштаган сүйүү үчүн да. Ал эми кыздар жүрөт, эр мындай болуш керек, жок дегенде үй болуш керек, мындай болуш керек, андай болуш керек деп талаптарды өтө көбөйтүп салган. Бири-бириге мынандай талаптарды коюп алган, бирок сүйүү махабат тиякта тиктеп турат. Мен мурда таза элем, мен жакшы элем. Неге менин какой-то талаптар үчүн жок кыласыңар деп тиякта сүйүү өзү махабат өзү тиктеп калып, таң калып турган учурда. Нени айткым келет? Мурдагы заманды караңыздар. Эми заман башка, бирок мурдагы заманда үй жок болсун, башка жок болсун, боз үйдө болсо эми жашап жүргөн да адамдар. Жашоодо жашаш үчүн сен түшүнгөн бир адам болушу жетерлүү. Башка эчтекенин кереги жок абсолютно. Муктаждык маселелери чогуу чечилсе болот, чогуу чечсеңер болот. Баштан деле башканда чогуу алсаңар болот бул процессти. Болгону бири-бириңерге түшүнүп, бири-бириңерге сабырдуулук, бири-бириңерге карата аналитикаңар туура келиш керек. Ошол нерсени, ошол адамды табыш, ошол адамдын жанында болуш бул өтө кыйын нерселерден. Анан мурдагы сүйүүңдү эстеп сагынып, анан антип күйөөңдүн бетин аймашың туура эмес. Аял измена кылсаң күйөөңө айтпа, мактанба. Кылган күнөөң менен эч качан ашкереленип мактанба. Бүгүн чындыгында эркек болсун, аял болсун айырмасы жок. Эгер өзүңдү күнөөлөрүңдү башка бирөөлөр чындап биле турган болсо, анда сен өзүңдү эмес, өзгөлөр эч качан карабай турган, учурашпай турган болуп калат. Чындыгында ушундай. Мисалы, жалгыз калган учуруңда кандай гана ойлор келбейт, туурабы? Сандыктын ичиндеги скелетиңди өзүң жакшы билесиң. Шкафтын ичиндеги ойлоруңду өзүң жакшы билесиң. Айтайын дегеним, момун адамдын ошого чейинки ката кемчиликтери тобо кылгандан кийин эске салынбайт жахилия жашоосу. Караңгы жашоосу эске салынбайт тобо кылып мусулман болгондон кийин. Бул эң туура да. Аял измена кылып жүрдү, кечирдиң, тобо кылды. Эми арткы жашоосун кайра чукулаган туура эмес. Эркек киши болсун, аял киши болсун. Айтайын дегеним, аялдар бүгүн измена кылсаңыз, мисалы 4 балаңыз бар, 2 балаңыз күйөөңүздөн эмес, башка бирөөдөн болсо, эмне кылыш керек? Айтпай жашырыш керек, жараткандан барып сураныш керек, кечирим сураш керек, жараткандын ортосунда сыр болуш керек. Не деген келет? Ал сиздин күйөөңүз дагы башкалар дагы аппак эмес. Эгер бардыгыбыздын күнөөлөрүбүз ачык түрдө таразаланып реклама болуп көчөгө чыга турган болсо, анда биз көчөдө баса албай калабыз. Үйлөнө турган кызыңдын парасатыга өтө каттуу баа бер. Акылдан да мурда парасаты болсун. Парасатсыз кыз сени кыйнап коет чындыгында. Парасаты болсун биринчиден, айтат го, президент аялын алып кафеге чай ичкени келет экен. Чоң чайкана, чайга келишип отурушуп, ошо кафенин ээси бул аялдын мурдагы сүйгөн жигити болуп чыгат да. Анан аялга айтат: эгер буга тийгениңде азыр жөн эле кафеде болуп калып кетмексиң. Мен президентмин дейт да. Баягы аял айтат: эгер мен сизге тийбей буга тийгенимде бул кафенин ээси эмес, бул президент болмок дейт да. Ошон үчүн аял киши көп жактан көп нерседе колдоп коет эркек кишини, же кордоп коет. Колдогон аялга үйлөн, кордогонго эмес. Сени коргоочуң, сени колдоочуң эң азы да алдыңда туруп келе турган болсун. Бирдеке болгондо ишиме кеттим деп туруп, башка ишин кылып жүрбөсүн дейм да. Өтө күчтүү байлар бар, дасторкондун төрүнө чакыртырылбайт. Өтө күчтүү байлар бар, бир абийири намысы жок. Өтө күчтүү байлар бар, бир жерде сыйлуу адам эмес да. Алар бул өтө күчтүү бай адам, бирок абийири жок адам, элдин ичинде авторитети жок адам кандай нерсеге окшош десеңиз, бул бардык байлыгы бар, бирок жөнөкөй охранага окшош. Ошончо байлыктын охранасына окшош да. Эгерде күчтүү байлык болсо, бирок ошол күчтүү байлык абийир намыс эл ичинде иззат, сый-урмат алып келбесе, ал байлыктын кереги жок. Адамга өзү $100,000 жетет. $70,000 квартира, $30,000 машина, болду, башкасы Аллахтын буйруктарын аткарууга, кенен мектептерди салууга, садиктерди салууга, жакшы иштерди кылууга, көпүрө салууга, мисалы, коомдук иштерди чечип, балдары, неберелери сыймыктанып, ошол ата менен жүрүп, эл ичинде сый-урмат алып келиш үчүн. Ошол нерселерди кылбаса,
ыраазычылык издебесе, жараткан ыраазычылыгын таап беришине себепчи болбосо, бул байлыктардын не кереги бар? Акчанын не кереги бар? Парасаттуу болсоң, тегеректеги адамдар менен сүйлөшүүгө сен кыйналасың. Парасатсыз болсоң, адамдар сен менен сүйлөшүш үчүн кыйналат. Парасат ушундай нерсе, жоктугу дароо билинет. Барлыгын билишин кыйын, бирок жоктугу дароо билинет. Бул да тубаса болот, көп адамдарда тубаса болот парасат деген. Эмне үчүн тергөөчү прокурорлорду байкасаңыз, алар парасаттуу болот. Көп акылдуу эмес, бирок парасат аларда күчтүү болот да. Ошол үчүн спецагенттер, секретный агентствода иштегендер көбүнчө парасаттуу болот. Аларда көп акыл жок, көп диплом жок, бирок алар парасаттуу болот. Ошондуктан ал күчтүү иштерге кирет. Себеби алар факты дагы, логиканы дагы, аналитиканы дагы күчтүү жүргүзүшөт да. Алар иш кандай кетет, процесс кандай болот, жыйынтыгы кандай болот, парасат менен жетет да ошол нерсеге. Башыңызга бир иш түшүп калды, адвокат мындай дейт, прокурор мындай дейт, бул мындай дейт. Ситуацияны сиз башыңыз менен чечишиңиз керек, аягы кандай чыгат. Ошо процесстерди аяга чейин жетишиңиз бул сиздин парасат бар экендигин далили да. Айтайын дегеним, парасат өтө кымбат нерсе. Бул мен жеке оюм, илим билимден дагы, башка нерселерден да парасат өтө кыйын нерсе. Атөрканы качан кайерге сайыш керек экендигини өзүң билишиң бул парасаттуулугун да. Атөрканын бурачты бардыгы билет, бирок кайсы учурда, кандай жыйынтыгы кандай, бул парасатыга байланыштуу маселе. Телефон чалганыңызда бир адам албай жатабы? Ал өзүн менсинип, өзүн көтөрүп жатат. Бүгүн адамдар ушунчалык деңгээлде текебир болуп кеттик, өзүн кыйын көрсөткүсү келет да. Ал 21-кылымда жашап атканыбызды билебиз. Телефонду азыр 5 мүнөттө баары бир адам карайт да. Сен чалсаң албай жатат, сени карап туруп, телефонуңа карап, муну чалтат деп атайын өзүн авторитет көтөргүсү келип, көрсөтүп, авторитет өзүн бийик даражалуу кылып көрсөткүсү келип, ошентип атайын албайт да. Болсо көрүп эле турат, карап эле турат, сен чалып атасың аны. Эгер сен керектүү адам болсоң, дароо чалышың менен алат. Эгер сен тиешелүү адам болсоң, ага пайдасы бере турган адам болсоң, сага каждый жума чалып жазып турат ал. Сен чалышың шарт эмес. Айтайын дегеним, бүгүн адамдар ушунчалык текебир болуп кеттик. WhatsApp группа ачат, 10 адам бар, 10 адамдын экөөсү сүйлөшөт, 8 өзүнө карап тиктеп турат да. Ошондон эле адамдар бүгүн жүрөгүбүз катып кеткенинин далили эмеспи бул? Бою кыска, бирок сулуу модель кыздардан суранычым, өтүнүчүм, сиз сулуулугуңуз менен тампаңдап көчөгө чыгып кетишиңиз менен эркектердин бардыгын жүрөгүн аңдый албайсыз. Жүрөгүнө кире албайсыз. Сиз ишенбеңиз, ишенип албаңыз жүрөк сулуулугуңузга. Ошо менен бардыгын багынтып алам, бардыгыга мактоолор, бардыгыга кичине гүл бирдекелер келип калса сүйүнүп асманга чыгып албаңыз. Эмне сизди көтөрүп койсо ошол нерсе сындырып коет тескерисинче. Сулууңузга ишенбеңиз демекчи. Сизден күчтүү сулуу бой узундар бар, бой узундарга бою кыска сулуулар бар. Кыскасы сизден сулуу сөзсүз түрдө чыгат. Сиз билим деңгээлиңизди көтөрүңүз, акыл деңгээлиңизди көтөрүңүз. Сизде китеп жактан бирөө жетпеши мүмкүн, бирок сулуулук жактан сөзсүз өтөт. Күн сайын кыздар 18ге толууда. Билесизби, 18ге толгондордун арасында канчалаганы сулуу сизден көрө. Айтайын дегеним, кыздарыбыз сулуулукта жарышпайт, сулуулукта жарышпайт, улуулукта жарышат. Улуулук бул акылдуулук, имандуулук, иба, намустуулукта жатат. Көчөгө чыгып кетиште эмес. 100% энергияга толуп, уйкуң келбесе, шалбырабай, талбырабай, тетик болуп жүрүштүн сыры эмне деп билесизби? Биринчиден сахардан толук түрдө арыласыз. Шекердүү бардык нерсени токтотосуз. Кола, фанта, пепси бардыгын токтотосуз. Ширин суларды, ширин тартууларды, тортторду абсолютно жашооңуздан жоготосуз. Эң көп чарчатуучу, тез энергия берип, кайра таза канга тез сиңип кетүүчү нерсе бул ушул сахар болуп эсептелет. Шекер ак өлүм деп бекеринен айтылган эмес. Ал эми экинчиден күн сайын 5000 болсо 7000, болсо 10000 кадам басасыз. Пешком басыңыз, машинаны бир жерге барасыз, машинаны алсыраак коюп ичине басышты үйрөнгөн ошол нерсеге. Каерге барбаңыз, 500 метр калганда алсыракка машинаны коюп, парковкадагы проблема болбойт. Пешком барыңыз, пешкомго адаттаныңыз, өзүңүздү адат кылыңыз. Ам экенеши. Витамин D көбүнө жетишпейт. Витамин D же балык жеңиз, же витамин D таблетка түрүндө ичип туруңуз. Энергияңыз сонун болот. Анан эрте туруңуз, эрте менен туруңуз. Бүт табият ойгончо сиз уктап аткан болсоңуз, конечно, алсыз болосуз. Энергиялуу болуп жүрүштүн сыры мына ушуларда. Жөнөкөй көрүнөт, бирок кылып көрүнгөндө жашооңуз туп тамыры менен өзгөрөт. Эркекке ажыз аял керек, күчтүү эмес, сильный эмес. Женский энергиясы толуп ташып кеткен эмес.
өзүнүн ажыздыгы, назиктигин билдирип турса аял киши, мен чындап сага муктаж экендигин, муктажмын деп өзүн алсыз экендигин сездирип турса аял киши, эркек киши көп нерсе кылат. Бирок эркек сыпат болуп, мен кылам андай деп аял эркектин үнүдөн бийик чыга берсе, анда эркек киши акырын колун ала баштайт да андан. Аял киши негизи көп нерсенин кереги жок. Назиктик менен, акыл менен көп нерсени бекер бесплатный алып коет күйөөсүнө. Күчтүн кереги жок, энергиянын кереги жок. Болгон аялдар акылын иштетип, парасатын жагып, туура багытта туура нерсени кылышты билиши керек да. Анан нерв чыгып, проблема баткакка батып турган учурда эркек кантип жолдон чыгам, кайсы жолдон чыгам деп турган учурда паланча ойношуң ойноп атасыңбы деп турсаң, анан албетте күй болот, анан налево направо болуп кетишиңер толук мүмкүн. Күйөөңүз измена кылып жатса, сизди карабай жатса, тиктебей жатса, көңүл бурбай жаткан болсо, сиз үчүн эң жакшы таблетка бул күйөөңүз үчүн. Аны ошо күйөөңүзгө бере салдап сулдап. Бул не десеңиз, эч бир врач, эч бир дары дармекчи же табип бул таблетканы сизге бербейт. D3 бар. Албетте врачтын көзөмөлүндө аласыз дагы. Күйөөңүз келиши менен тилиңиздин үстүгө коесуз. Күйөөңүзгө чай бересиз, нан бересиз, бардыгын бересиз, бирок дарыны жутпай тура бересиз да. Бул дегени сүкүт сактайсыз деген, унчукпайсыз деген. Эгер сүйлөп койсоңуз, дары ичилип кетет да. Качан күйөөңүз уктагандан кийин анан дарыны жутасыз. Эгер ушу таблетканы ар дайым 1 ай, 2 ай колдонуп кайра келип рахмат айтасыз. Жашоом өзгөрдү, күйөөм өзгөрдү дейсиз. Айтайын дегеним, эң жакшы таблетка дары бул сүкүт сактоо, унчукпоо. Аз деп ар кандай сен мынау менен жүрдүң, мындай кылгансың деп эркекти басынта берсеңиз, ооба мен ушундай кылдым деп калат да. Өзү кылбадым деп мойнуна алат, башынан алак, таза кылбадым дейт. Бирок сиз кайра айта берсеңиз, сизге өчөшүп, ооба мен кылганмын, мындай нерседи кылганбыз, мына жерге барганбыз деп ачык түрдө айтып калат, сизден коркпой калат. Эмнеге? Сен урматыңды кетирип бүттүң да. Көрүнгөн менен жүрүп, көрүнгөн менен кармалып, көрүнгөн нерселерди кылып, бериңди, намысыңды жоготуп бүттүң. Күйөөң сен адам катары сыйлап алып жүрөт, бирок аял катары эмес.